Биз эмне үчүн административдик территориалдык реформага бардык жана баштадык. 33 жылдан бери бул только саясат менен келген. Баткен областынан кыйын чыккан бир саясатты чыкса, давайте Ичкерияны бөлүп, ошол жака өзүнчө кылып коелу. Жалал Абадтан кыйын саясатчы чыкса, ошол жака бир область ачып коелу. Анан бул киши кетип атат, мына чүйлүктөрдүн көңүлүн көтөрөйлү, давайте Чуйская область кыла коелу. Таластын областы кыла коелу деп атып, мына биз ушу территориалдык реформанын баарын жалаң саясаттын алкагында жүргүзүп келгенбиз да. Сиздерге бир мисал айтып кетейин. Мына согуштан кийин Япония кандай талкаланганын өзүңүздөр билесиздер. Окуп да жүрөсүз. Мына атам бомбасынын кесепетин дагы алар башынан өткөздү. Бирок 10-15 жылдын ичинде алар бутуна туруп кетти да. Мына ошо өлкөнүн бат бутуна тургузуу үчүн алар ушу именно аймактык территориалдык реформаларды башташты. 1960 жылдары Япония өз экономикасын айыл чарбасынан өнөр жайга өткөрө баштаган. Биз ошондой милдетти ар бириңиздердин астыңыздарга коюп атабыз. Индустриализацияга кетип баратабыз. Мына көчө күнү Чүйдүн губернатору сиздерге айтып берди. Былтыр 33 ишкана ачтык. Ар бир ишкананын эсеби, чоту сиздерде болуш керек. Дээрлик көпчүлүк ишканалар жаңы технологиялар менен экспортко кетиш керек. Анан урбанизация күч алган ошондо. Алар жанагындай территориалдык өнүгүүлөрдө анан индустриализацияга жол алгандан кийин урбанизация күч алган. Бул саясат Япониянын экономикасынын структурасын түп тамыры менен өзгөрткөн. Шаарлардагы арзан продукциялар айыл чарба продукцияларынын атаандаштыгына жөндөмдүүлүгүн өтө төмөндөткөн. Мындай учурда айрыкча айыл чарбасында реформа керек болгон. Ошондо бир айыл бир продукту деп губернатор алып чыккан. Япония өкмөтү менен бир провинциянын губернатору ушуреки тактиканы ойлоп таап, стратегияны бир айыл бир продукт деп. Азыр мына биз дагы Кыргызстанга ошону жайылтып атабыз сиздер менен чогуу. Анын үзүрүн бүгүнгө чейин Япония көрүп келет. Ошондой алар. Мына мисалы күрүчтү биз деле айдайбыз Баткенде, бирок үзгөндүн күрүч эң сонун күрүч дүйнө жүзүндө деп элдин баарын ошентип тосуп алып атышат. А биз болсо жок, үзгөндүкү мындайраак күрүч, ак турпак Баткендики жакшы, аныкы жаман деген сөздөн алыс болушубуз керек. Япондор ошентип айткан. Алмурут эң сонун бизде дагы өсөт. Бул да жаман эмес. Бул да экологиялык таза. Бирок Караколго барсаңар, Эмил деген байкебиз губернатор эң сонун алмурут ошонуку деп алар ошол эркинде бир продукцияны алып алып, ошону мактап, ошону бүт Японияга жайылтып, анан кийин бүт чет мамлекетке сата башташкан. Бүгүнгө чейин бир айылда 2-3 сорт эле алма, 2-3 сорт эле клубника бар. Биздикинде 200, 300, 400 эмес. Ошонун тегерегинде сиздер менен чогуу иштешибиз керек. Ушул демилгелердин артында аймактардагы айылдардын экономикалык жактан табигый биригүүсүнө дагы абдан чоң түрткү болгон да. Урбанизациянын суроо талабын же шаарлар талап кылган продукциянын көлөм жагынан дагы, сапат жагынан дагы толтураганга жетише башташкан. Японияда нормалдуу андай деле чоң жер жок. Мына көбүңүздөр барып деле жүрөсүздөр. Ал жерде Джон Дир деген чоң К-700 деген тракторлор жок. Ал жерде мына аксыда эле 1,5 соткага бир семья ээ болгондой эле ошондой эле кичинекей жерлер. Мына ошолордун баарын ушундай реформалардын ичинде кошумча нарк чынжырын өлкө ичинде катуу иштетишип, алар мындай кандай деген гана ийгиликтерге бүгүнкү күнү жетишти. Бүгүн Япония тамак аш боюнча эч кимге көз каранды эмес, өзүнүн экспорттук потенциалы кандай экенин көрүп атасыздар. Мындай мисалдар көп өлкөлөр боюнча айта берсек болот, бирок ушул эркинде жери тарыраак, суусу азыраак, анан согушту башынан өткөзгөн. Мына биз да бир эмес 2 жолу Баткенди башыбыздан өткөздүк. Чоң өлкөлөрдүн тегерегиндебиз. Мына ушул эркинде нерселерге биз барышыбыз керек. Ар бир өнүккөн өлкө бул реформалардан өттү. Административдик территориалдык реформалардан. Бул реформа масштабтуу процесстик экономиканын өнүгүшүнө түрткү болот. Аймактардын экономикалык жактан биригүүсү профилдүү кластердик багыттарды пайда кылат. Бирок ата жерде бир эле жолу жасап коюп анан бүтүп калды дегенге болбойт. Биз мындан ары да кете беришибиз керек. Бир экономикалык округда 300 000 киши болмоюнча
Биз сүт заводдорун өнүктүрө албайбыз. Нан заводдорун, чоң компанияларды кайра иштетүүчү, сактоочу жайларды кура албайбыз. Ал болмоюнча биз айыл чарба продукциясын натуральный хозяйстводан торговый хозяйствованияга өткөзө албайбыз. Соода сатыкка. Анткени соода сатык өтөлү десек, мына биржага чыгайлы десек, анда биз ай сайын биржага чыгып турушубуз керек. Көлөм керек. Көлөмүбүз жок. Ошон үчүн биржага чыга албасак, биздин наркыбыздын баасы дагы продукциябыздыкы көтөрүлбөйт. Көтөрүлбөгөндөн кийин баягы эле убара, туяк санамай убара, анан өзүбүздүн продукцияга убара, көз каранды боло беребиз. 500 миңге жакын фермерлерибиз бар дейбиз. Алардын убарасы ар бириңиздердин жүрөгүңүздөрдү, оюңуздардын баарын түйшөлтүш керек. Алар убактысын тек кетирбей, наркы көбүрөөк, баасы көбүрөөк, экспортко чыга ала турган продукцияларды камсыз кылганга мына баарыбыз биригип алып, бирдей иштешибиз керек.